Ош шаарында электр энергиясы менен иштөөчү жаңы отказан ишке киргизилди. Жаратылыш газы жана мазут менен иштеп келген отказан капиталдык ремонттон өтүп, эми электр энергиясынын жардамында шаар тургундарына жылуулук таркатмакчы. Жергиликтүү бийликтин маалымат кызматынан белгиленгендей, оңдоп түзөө ишине шаардык казынадан 12 миллион сом сарпталган. Жаңы системанын ишке киргизүүсүнүн негизги себеби буга чейин Өзбекстандан келген газдын басымы төмөн болуп, шаар тургундары үйлөрдүн суук болуп жаткандыгын арызданып келишкен. Кээ бирлери жылуулук өткөрүштөрдү кестирип салгандыктан эми кайрадан туташтыруу кыйынчылыктарды жаратууда. Бизден биринчиден ошо микрорайон Кулатовдо биз бир котельныйга бир жылда 22 миллион мазут, газ жагабыз, 30 миллионго жакын расход кылабыз да топливого. А бу азыр электрокотельныйга биз электрге өткүздүк. Азыр энди мазут газдын проблемалары болбойт. Экинчиден биз ток топливодан, ошо мазут газдан 15 миллион эконом кылабыз. Электр энергиясы менен иштөөчү отказандар мурдагыга караганда бир топ ыңгайлуу. Ушул убакка чейин бир отказанды көзөмөлдөп туруу үчүн 30 адам иштелсе, эми бул жерде кезеги менен 12 гана жумушчу иштөөдө. Кыйын, мазут ал жыт чыгарат, газ жыт чыгарат. Анан кийин булганыч болот мазут менен иштегенде. Бул жерде таптаза азыр ушу мына эч деген булганбасын иштеп атабыз. Электр котел деген бул өтө ыңгайлуу, экономика жагын жакшы, иш сапаты өтө жогору экен. Шаар тургундарына жаңы типте жылуулук таркатылып жаткандыктан мурда газ жана мазутту иштетүүчү отказандар эми иштебей резервде турат. Эгерде күтүлбөгөн кырдаал болуп кетсе, алар да ишке киргенге даяр. Ал эми жылытуучу сезон кызуу жүрүп жаткандыктан суу өткөрүүчү түтүкчөлөр да бир сыйра текшерүүдөн өтүүдө. Бул аймактын жашоочуларын момунда эски үлгүдөгү бу казандардын жардамында жылуулук менен камсыз кылып келе турган болсо, мындан бир жыл мурун момунда жаңы тетиктердин жардамында жылуулук таркатыла баштаган. Бул жаңы тетиктердин өзгөчөлүгү бир гана жылуулуктун басымдуулугун жогорку деңгээлде сактабастан кеткен чыгымды дагы 30% чейин төмөн кылат. Аппараттардын баасында да чоң айырма бар. Эгерде эски үлгүдөгү отказан Россиядан чыгып баасы 3 миллион рубльден тегерегинде болсо, жаңы типтеги аппарат Кыргызстандан чыккандыктан 500 миң сом турат. Акыркы учурдагы газдын баасы кымбат, басымдуулугу төмөн болуп, коюлган талапты аткарбай жаткандыктан шаардагы башка бир канча отказандарда эми көмүр менен иштеп жатат. Биз 5 котельник газомазутный эскирген котельнийлерди газдын жетишпестигинен мазутту аздыгынан биз көмүргө өткүзүп жибердик. Ал айдан алып атабыз. Бурун 3 миң тонна көмүр алсак, азыр 8 миң тонна көмүр алып атабыз бир сезонда. Буну жакшы таманы көмүрдү өткүзгөндө электр энергияны үнөмдөйбүз. Экинчиден газ мазутту башка карамсыз болобуз башка өлкөлөрдөн. Үчүнчүсү бурун 1 гигакалория себестоимость теплоэнергия жылуулук 6,5 миң болсо, азыр көмүрдү иштейкенде 3,5 миңге түштү. 2 барабар арзан түшөт. Бу деген сөз жылыга местный бюджеттен 5 миллион сом эконом болот. Ош шаарында жалпы жонунан 58 отказан болсо, акырындык менен алардын баарын жаңы системага өткөрүүнү пландаган Ош шаардык жылуулук менен камсыз кылуу борбору биздин жүргүзүп жаткан иш аракетибизге шаар тургундары колдоо көрсөтсө эле болгону дешет. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы, Ош шаарынан.